Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов көзү тирүү болгондо быйыл 75 жашка чыкмак. Бүгүн жазуучунун эскерүү кечеси Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада болду. Кечеде Казат Акматовдун жакындары, коомдук ишмерлер, жазуучулар, замандаштары жана чыгармачылыгынын күйөрмандары эскерүүлөрүн ортого салышты. Жазуучунун Мунабия чыгармасынын негизинде тартылган фильм Манас кинотеатрында көрсөтүлдү. Жазуучунун өмүр таржымалына кабарчыбыз Актилек Гүлжигит кызы токтолот. Казатта стола чыгармачылыгын көп өткөргөн. Легендарлуу Мунабия Архат күндө айланган жылдар мына ушул бөлмөдө жазылган. Бул үйдө Казат Акматов 20 жылдан ашууну убакыт жашаган. Казат Акматовдун акыркы чыгармасы бул Архат романы. Бул роман бир катар республикалык жана эл аралык сыйлыктарга татыган. Библиобраз 2007 фестивалында бул роман кыргыз, орус жана болгар тилдеринде окурмандарга сунушталган. Азыр болсо түрк жана англис тилдерине которулуп жатат. Казат Акматовдун аңгемелеринин алгачкы жыйнагы 1974 жылы Бозулан деген аталышта жарык көргөн. Ыйык журт, мезгил, ажырашуу, авария, Эрика Клаустун 13 кадамы жана башка чыгармалары окурмандар арасында белгилүү. Ошол убакта үркүн темасын козгоп чыккан бул Совет өкмөтүнүн учурунда бул өтө опурталдуу болгон. Казат Акматов көбүнчө эр жүрөктүүлүгү менен чыгармаларында ошо кыргыздын үнүн алып чыкканга аракет кылган. Айрыкча күндө айланган жылдар романында дагы ошо кыргыз элинин азаттыкты көксөгөн, өзүнчө бир мамлекет болууга умтулган үнүн, ырын ошо Казат Акматов ушул роман аркылуу берген да. Казат Акматов көзү тирүү болгондо быйыл 75 жашка чыкмак. Ал көрүнүктүү коомдук ишмер, драматург, публицист жана 1990-94 жылдары легендарлуу Жогорку Кеңештин депутаты да болгон. Аны замандаштары демократиянын атасы деп аташчу. Жазуучунун жакындары, коомдук ишмерлер, жазуучулар, замандаштары жана чыгармачылыгынын күйөрмандары өз эскерүүлөрүн ортого салышты. Дайыма жаңы нерсени табууга аракет кылар эле. Жаңы нерсени айтууга, сүйүнчүлөөгө биз менен. Жаңы нерсени таап, мындай бир сен окудуңбу муну чыгармасын деп дүйнөлүк адабият, маданият болсо. Жазуучунун кызына арнап жазган Мунабия чыгармасы экрандаштырылды. Фильм 1 жыл бою тартылган. Режиссеру Таалайбек Кулмендеев. Өзү татаал киного түшүрүүгө аябай татаал чыгарма да. Анан дагы окуп биздин тасматтоо ушул Ысык-Көл областынын Тоң районунда тарттык. Жазуучу 2015 жылдын сентябрь айында узакка созулган оорудан каза болгон. Казат Акматовдун кыргыз адабиятында аброю жогору. Анын чыгармалары кыргыз руханиятынын мүлкү катары кала берет. Актилек Гүлжигит кызы, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал.